Ош облусунун Кара Суу районундагы Тураталы базарында соодагерлер электр энергиясы үчүн акыны 2 эсе көп төлөп жатканын билдиришкен. Анда соодагерлер бир контейнерде электр жарыгын жакканы үчүн айына 150 сомдон 400 сомго чейин акча төлөгөнүн айтышкан. Бул маселе боюнча Ош электр ишканасынын жетекчилиги Кара Суу шаарындагы Тураталы базары менчик ишкана болгондуктан ал жердеги соодагерлерге электр энергиясы үчүн базардын жетекчилиги жооптуу экенин эске салат. Энергетиктердин айтымында Кара Суудагы жеке менчик базарда 5.000 соодагерге бир электр эсептегич орнотулган. Бирок менчик базардын ээси Ош электр ишканасы менен келишимдин негизинде иш жүргүзөт. Ошондуктан соодагерлерден электр жарыгы үчүн төлөмдү энергетиктер эмес, базар жетекчилиги жыйнап аларын билдирди. Тураталы базары Кара Суудагы биз Ош электр менен келишим негизинде иштейт. Ал жерде головной счетчик бар. Биз менен ушу головной счетчик менен эле эсептешет. Калган өздөрүнүн ички территориясына биз киришпейбиз. Биздин киргенге акыбыз дагы, укугубуз дагы жок. Себеби бул Кара Суу базары бул жеке менчик ишкана. Жердин ээси дагы Кара Суу базардын ошо администрациясы. Электр энергияны кандай квадрат метрин санап береби, же болбосо өздөрүнүн отдельный счетчик коюп береби, бул бизге маалымат жок.